Приложенияны ачып, үстүңкү сол тараптагы профилдин значогун басабыз. Верификацияны кантип өтүш керек? Өзүбүздүн аккаунтубузга киргенде ушундай баракча ачылат. Бул жерде могул кнопканы басабыз. Ал кнопканы баскандан кийин экинчи баракча ачылат. Бул жерде биринчи верификация, экинчи верификация. Экинчиси бизге кереги жок. Начать деген кнопканы басабыз дагы, верификацияны өтүп баштайбыз. Үчүнчү баракчада паспорт боюнча бул жерде курсорду басып туруп Кыргызстан или Россия деген тандайбыз. Бул жерде атыбызды жазабыз, бул жерге фамилияны жазабыз, бул жерге отчествону жазабыз, дата рожденияны толтурабыз. Толтуруп бүткөндөн кийин продолжить кнопканы басабыз. Бул баракчада фактически азыркы жашап аткан адресибизди жазабыз. Бул жерге почтовый индекс. Эгер почтовый индексти билбесеңиз, поисковикке жашап аткан адрести басып, почтовый индекс деп забивать этсеңер, индекс көргөзөт, ошону көчүрүп ушул жерге жазып коесуңар. Азыркы жашап аткан шаар. Толтуруп бүткөндөн кийин продолжить кнопкасын басып, кийинки баракчага өтөбүз. Подтверждение личности. Бул жерге курсорду басып, Россия же Кыргызстан деп тандайбыз, паспорт боюнча. Бул жерде паспорт деп тандалып турат. Продолжить кнопкасын басып, кийинки баракчага өтөбүз. Бул жерде сделать фото деген кнопканы басып, паспортты сүрөткө тартабыз. Бул жерде үлгүсү турат, кандай кылып тартыш керек экенин. Тартып бүткөндөн кийин загрузка кылабыз. Загрузка бүткөндөн кийин продолжить кнопкасын басып, кийинки баракчага өтөбүз. Бул жерде сүрөткө түшүшүбүз керек. Селфи кылабыз. Бул жерде кандай кылып сүрөткө түшүш керек экенин үлгүсү турат. Сүрөткө тартып бүткөндөн кийин загрузка болот. Загрузка бүткөндөн кийин продолжить кнопкасын басып, кийинки баракчага өтөбүз. Бул жерде начать верификация деген кнопканы басканда бизге экран ачылат. Ошол экранга бетибизди көргөзүп, айткан кыймылдарын кайталашыбыз керек. Баш кийим болбош керек. Ач кичем болбошуңар керек. Фильтр колдонбошуңар керек. Освещение жакшы болуш керек. Акыркы этапты ушу менен бүтүп, верификация болду деп значок чыгат. Верификация баракчаларын толтуруп бүткөндөн кийин бизге бул жерге убакыт көргөзүп турат. Модератор текшерип бүткөндөн кийин ушундай жашыл завершено деген белги чыгыш керек. Ал убакыты кээде 5 мүнөт болушу мүмкүн, кээде 2-3 күн болуп кетиши мүмкүн.